Саламатсыңарбы окуучулар. Бүгүн 4 декабрь Кыргызстанда Манас эпосунун күнү. Бул күн Кыргыз Республикасынын 2015 жылдын 27 апрелиндеги номер 259 токтомдун негизинде Маданият, Маалымат жана туризм министрлигинин ошондой эле өлкө парламентинин демилгеси аркылуу кабыл алынган. Бул күндү белгилөөнүн максаты Манас эпосун сактоо жана жайылтуу, өлкөдө Манас таанууну өнүктүрүү, манасчыларга өкмөт тарабынан колдоо көрсөтүү. Манас жөн гана кыргыздын ири эпосу болбостон, бүтүн кыргыз мурасынын бермети, кыргыз тилинин жана дилинин эстелиги, балбал ташы, эпостун каарманы, кыргыздардын башын бириктирген баатыр Манас атабыз. Манас эпосунун пайда болуу жөнүндөгү маалыматтагы окмуштуулардын ойлору ар башка болгону менен эпостун тарыхы миңдеген жылдар экени талашсыз. Белгилүү дүйнө эпосторунан көлөмү боюнча чоң болгону таң калыштуу деле эмес. Манастын дагы бир өзгөчөлүгү ал элдик ооз-эки чыгармачылыктарга кирип, дагы деле өнүгүп өсүп жаткан кези. Тирүү эпос десек да болот. Бүгүнкү күндө эпостун 80ден ашык варианты жазылып, Улуттук Илимдер Академиясынын фондунда сакталып турат. Манас эпосунун күнүн белгилөөдө кыргыз манасчыларынын бул жаатта дагы салымы зор. Анткени алар байыркы салтты сактап, көп жылдан бери урпактарга өткөрүп келүүдө. Алардын ичинен атактуулары 20 чактыдай болгондуктан Манастын варианттары бир нече оңдоп саналат. 20-кылымдын атактуулары Саякбай Каралаев жана Сагынбай Орозбаковдун айтуусунан эпостун негизги трилогиясы жазылып алынган. Калган варианттары башка манасчылардан жазылган. Кинотасмалар тартылып, эпос 13 тилге которулган. Мындан сырткары Манас эпосу ЮНЕСКО уюмунун адамзаттын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине кирип, Гиннестин рекордтор китебине дүйнөдөгү эң көлөмдүү эпос катары кирген. 1994 жылы Бириккен Улуттар уюмунун Генералдык ассамблеясы тарабынан Манас эпосунун 1000 жылдыгын белгилөө жөнүндөгү бүткүл дүйнөлүк резолюциясын кабыл алган. Манас эпосу кыргыз элинин туу чокусу, улуу мурасы жана кенчи. Yoldan karata, ay taralan atın git, taralasın dungatın git, tanrıcar kaşım git, tüpüğü yok aydalar, canına canlanın uç paydan kal, altınlaydır çok oldu, hiçbir azgandın yalgızda.